Davuşun Kırmızı Mırzaeva 2021 сыйлығы Тыныштық саяси партиясының лидері Чынара Мамаджақыповаға ұйғарылады. Он жылдык тарыхы бар Жетиген журналы 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата Кыргыздын мырзайымы 2021 аттуу сыйлык тапшыруу аземин өткөрдү. Аталган иш-чара быйыл 3-чү ирет өтүп, сыйлыкка 7 облустан келген мыкты айымдар татыды. Алардын катарында коомдук ишмер Аярзат фондунун негиздөөчүсү жана төрайымы Чынара Мамажакыпова да бар. Ал кыргыз өндүрүшүнө салым кошуп, ишкерликте өз жолун таап гана тим болбой, көптөгөн жылдар бою чогулткан тажрыйбасын башкалар менен бөлүшүп келет. Ал айымдарды куттуктап апаларга ыраазычылыгын билдирди. Жетиген журналына да терең ыраазычылык билгизебиз. Ар дайым жыл сайын ушул күнү, ушул айда, ушул күнү бизге сонун майрамды тартуулап, Кыргызстандагы 7 дубандагы бардык чыгаан айымдардын баарын чогултуп, ушундай бир сонун иш-чараларды ар дайым өткөрүп келет. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Айымдар ар дайым бар болуңуздар. Дүйнөнү дүйнө кылган, дүйнөнүн сулуулугун кармаган бул биздин Кыргыздын айымдары. Дагы бир жолу 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуздар айымдар. Айымдар ар дайым сулуу боюнча кала бериңиздер. Сиздер бар дүйнө сулуу. Сиздер энелер негизи эне деген бул улуттун уюткусу десем жаңылышпайм. Чынара Мамажакыпова бир жыл мурда Аярзат фондун негиздеп, пандемия учурунда элге кол кабыш кылып, жардамын аяган эмес. Мына Чынара эжеге бир микрофонду сунуп, бир-эки сөзүңүздү угалы. Чынара эже, келиңиз. Рахмат. Урматтуу кыргызстандык айымдар, апалар, эжекелер, сиңдилер, мынакей жаз менен кошо келген 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Энекелер бар, дүйнө сакталып турат. Энекелер дүйнөнүн сулуулугун сактап турат. Энекелер аман болуңуздар. Сиздерге кандай жакшы сөз айтса, баары сиздер үчүн жараша берет. Сиздер ушундай чыдамкайсыздар. Сиздер улуттун уйгун улаган ушундай бир өзгөчө айымдарсыздар. Апалар ар дайым бар болсун. Сиздер үчүн таазим кылабыз. Ар дайым тынчтык болсун. Рахмат сиздерге. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен, урматтуу апалар. Быйыл Жетиген журналынын негизделгенине 10 жыл болду. Журналдын башкы редактору жана негиздөөчүсү Абдиламит Жумашев кыргыз айымдарын сыйлоо сыймык дейт. Аялзатына, сулуулугуна даңтап, не деген поэмалар, прозалар, аңгемелер, ырылар жаңырып, симфониялык оркестрлер дайыма жазылып келет. Мен ойлойм, мындан арыдагы аялдардын сулуулугуну, улуулугуну, алардын касиетин, асылзадалык, нарк наслин чагылдыра бермекчи деп ойлойм. Ошондуктан биз аялдарга канчалык аракет кылып, аларга тазим кылып, аларды бактасак да аздык кылат. Белгилей кетсек, Жетиген журналы Кыргызстандагы нускасы 15 миңге жеткен республиканын жана Орусиянын аймагына тараган сыйма кагаздуу түстүү журнал. Эгемендүүлүк жылдарынан бери 5 жылда 60 ай болсо 60 жолу жарык көргөн туруктуу басылма.